Dünyөнү кубалап жетиши мүмкүн эмес. Бирок dünyөнү аркаңдан ээрчитип коюшка мүмкүн. Dünyөнү такыр кубалабагыла. Ага жетип мүмкүн эмес. Чын айтайын да. Ага жетпейси мүмкүн эмес. Бирок субханалла dünyөнү аркаңдан ээрчитип койсоң болот. Иш кыла бер. Бирок dünyөнү сүйбөй койсоң, ал аркаңа мени сүйүп койчу деп ээрчийт. Dünya мен сени сүйөм десең, сүйбөйм деп качат. Түшүндү болду формуланы. Окат кыл, тытын, ушундай бир эшек жейиш деген коет анан. Ушундай иште тытын демеле. Ушундай болуп, dünya жүзүндө байлыктын баарын табам да. Бирок карабай коюш керек да. Айчы мен сүйбөйм, просто для интерес кылып коюш керек да. Муктаждыгың болду, калган бар для интерес, хобби. Макулбу? Субханалла. Ушундай нерсе карабай койсоң качат, эмнеге аркадан ээрчийт. Dünya негизилеп бул дүйнөнү бардык нерсе ошондой ээрчип жүрөт да, субханалла. Бүт нерсе ээрчип жүрөт бул дүйнөдөчү. Бүт нерсе ээрчип жүрөт. Бирок качан ага көңүл буруп баштасаң, ошол нерсе сага эмнедир, мындай сен өзүң жетпей аткан сезе бересиң. Мисалы, тиги күндөр жаман катуу өтүп атат десеңчи, сен аркан кубалап каласың алчы. Күн жетпей калат сага. 30-дасыңбы? 30-дагы потенциалың колдон. 20-дасың, 20-дагы колдон. 40-дасың, 40-дагы колдон. 50-десиң, 50-дагы. Эми 40-дан кийин негизинде ар жагындачы субханалла көп нерсе жатат. Керек болсо азыркы мезгилдеги аалымдар жанагындай чоң профессор айтып атат го. 40-тан кийин эмнекен илим алсын деп. Көрсө, эч качан бекеринен пайгамбар айтпаптыр да. Илимни алуу дейт да. Эмнекен төрөлгөндөн өлгөнгө чейин. Илаллах. Көрсө, өмүр бою деген ушул экен да. Ошол сенин эмнекен дүйнөнү бир да карабай коюш керек экен.